Салам достор, 2021 жылы биринчи жолу жолугуп атабыз. Сиздерди көргөнүмө абдан кубанычтабыз, анткени көптөн бери көрүшпөй калдык элек. Буюрса үмүттөнөм, тез-тезден жолугушуп турабыз, анткени биз сиздер үчүн эң сонун темаларды, видеолорду, сонун тренингтерди буюрса даярдап атабыз. АХКЖден сонун сюрприздер күтмөкчү, андыктан биз менен кала бериңиздер. Бүгүн мен сиздер менен бүтпөгөн бир теманы сүйлөшкүм келип атат, ал жалкоолук жөнүндө. Анткени менин жеке WhatsApp'ыма дагы, Instagram баракчама жана АХКЖнин дагы ар кыл соц тармактарына жалкоолукту кантип жеңем, жалкоолуктан тажадым деген ушу жалкоолук тармагында көптөгөн суроолор келет. Анан мен ушул теманы изилдеп көрөйүн деп чечтим дагы, даярданып жатып, анан сонун чындыктарга, сонун фактыларга кабылдым. Силер менен жалпак тилде түшүнүктүү кылып бөлүшкөнгө аракет кылайын. Эң эле биринчи, жалкоолук бул жалкоо болуп атам деген адам өзүнүн ошо жалкоолугу менен терең таанышканга аракет кылышы керек. Анткени ар бир адам индивидуалдуу болгондуктан баардыгын жалпы эле жалкоо деген сөз менен атап коюу бул өтө чоң жаңылыштык. Мисалы, жакынкы күндөрү менин жеке жашоомдо ушунчалык бир нерсе кылууга көңүл келбестик, апатиябы айтор, көңүл чөгүү, баягы күйүп жанган оттун жоктугу, ушундай бир сезимдер курчады дагы мен өзүмдү анализдей баштадым. Бул жалкоолукпу же бул эмоционалдык жактан түгөнүп калуубу же стресстин дистреске өтүп кеткен абалыбы, айтор өзүмдү изилдеп жатып, баарынан сүйүнгөнү бул жалкоолук эмес экен. Азыр айтып берем. Негизи жалкоолук бул, билесиздерби, кайсы бир деңгээлде биздин коргоо механизмибиз болушу мүмкүн экен да. Албетте мен бул жерде чыныгы бир жалкоолугубузду актоо үчүн айткан жокмун, анткени бүгүнкү күндө адамдар дароо эле түшүнөт чынында жалкоолонуп атканы менен, анан өзүн түшүнбөй аткан абал болот да. Мисалы, защитный механизм деп коет орусча, коргонуу механизми кандайча иштейт. Бүгүн биз биринчиден өзүбүз жашап жаткан коомду карап көрсөк, бүгүн өзүнчө эле адамдарга убакыт жетишпейт. Убакыт жок жана бүгүнкү күндө адамдар абдан көбү деп айтам, абдан активдүү. Бүгүнкү күндө бир эле учурда бир нече ишти кылганга аракет кылышат. Бүгүнкү күндө бир эле учурда бир нече долбоорго катышканга, бир эле учурда бир нече нерселерди өздөштүргөнгө аракет кылган коомдо, айтор бири-биринен өтө, бири-биринен жарышкан коомдо жашап жатабыз. Ошол себептен өзгөчө соц тармактагы адамдарды карап, мен эмнеге анта албайм, мен эмнеге ал адамдан эмнем кем деген эрегишүүлөр, айтор ар кандай сезимдер менен адам бүгүнкү күндө мындай жай отуруп, же болбосо бир ишке баш оту менен кирип, анан экинчи ишти бүтүрүү деген нерсе алыстап бараткандай. Мисалы, мен өзүмдү анализ кылганда, мен өзүмдөн байкадым. Бир учурда бир нече ишке малынып калганымды көрдүм да. Бир нече долбоорго, бир нече жоопкерчиликти алып алганымды. Анан ошол нерсе акыры келип менин коргонуу механизмди тык этирип иштетип койгондагы мен акырында эч нерсе кылгым келбей калган абалга келип түшүп калдым. Ошондуктан жалкоомун деп атаардан мурун өзүңүздү терең анализдеп көрүңүз. Мисалы, бала жаңы төрөлгөндө кайсы бир балдар, мисалы, төшүбүзгө алып энелик сүт менен тамактандырганда кайсы бир балдар дароо эле күшүлдөп, бышылдап, тери акчакты тамактанат. Тим эле ушунчалык активдүү болушат. А кайсы бир балдар эмсемби же эмбесемби деп анан апасы санаа тартып атып, анан эптеп атып эмизген балдар бар да. Карасаңар, бул табиятынан эле кайсы бир адамдар төрөлгөндө эле активдүү, аябагандай жигердүү, бир нерсе кылганга бат-бат шыпылдап кыймылдаган адамдар бар да. Кээ бир адамдар табиятынан эле жайбаракат, шашпаган, бир иштин майын чыгарган, анан экинчи ишке өткөн адамдар бар да. Ошондуктан көп учурда мен жалкоомун деген түшүнүк дагы салыштыруудан келип чыгып калышы мүмкүн. Ошол себептен бул сөздү айтаардан мурун өтө абайлап анан тыянак чыгарсак болот. Дагы бир нерсе, биз көп иштерге малынып калганда биздин мээбиз кадимкидей эле жүктөлүп калат. Биздин мээбизге аябагандай күч келет дагы. Анан аягында биздин мээбиз эмне кылат? Психикалык жактан эс алыш үчүн мээ өзүн коргойт дагы. Анан биздин денебизди блокко түшүрүп коет.
Ошол себептен анан биз ойлойбуз, мен жалкоолонуп атам, мен начар адам болуп атам деп кайра өзүбүздү күнөөлөп, өзүбүздү сабап ойлорубуз менен өзүбүздү жемелеп атып, анан ого бетер апатияга түшөбүз. Айтор ушул нерселерди жакшылап анализдеп туруп, анан бир бүтүнгө келиңиз. Дагы бир нерсени айта кетейин, канчалык иштесеңиз ошончолук эс алганды үйрөнүңүз. Биз мындай, азыркы адамдар мындай: иштей берейин, эгер убакыт калса эс алам. Иштей берейин, эгер мүмкүнчүлүк болсо эс ала калам. Жок. Бул проактивдүү эс алууга кирбейт экен, бул реактивдүү эс алуу деп аталат экен. Ошондуктан адистер сунуш кылат, кадимкидей эле жумушту пландагандай эле эс алууну да пландаштырганды үйрөнүңүз. Мисалы, мен өзүмө 2021-жылы максат койдум. Иштегенди пландаштыргандай эле эс алганды дагы пландаштыруу. Анан эс алуу ар кимдики ар кандай болот. Кээ бирөөнүкү активдүү эс алууну жактырышат, ал эми кээ бирөө тескерисинче үйдө жатып алып китеп окуу, кызыктуу кино көрүү, кээ бирөө тоого чыгып келүү. Ошондуктан өзүңүздүн жан дүйнөңүзгө жаккан эс алууну тандаңыз, дагы экөөнүн ортосунда баланс кармаганга аракет кылыңыз, өзүңүздү жалкоомун деп күнөөлөгөндөн мурун. Демек достор, жалкоолук менен күрөшпөйбүз, күчүбүздү коротпойбуз, күрөшүп жатып, өзүбүздү жемелебейбиз. Жалкоолукту терең тааныганга, аны менен тил табышууга, аны менен мындайча айтканда кызматташууга аракет кылабыз. Анан ийгилик албетте өзүңүздө.